Саламатсыңарбы балдар. Сабактарыбызды улантабыз. Бүгүнкү бизде 9-чу сабак. Темабыз барабарсыздыктар. Биринчи эсепти карайлы. Карагыла. 4x 20-дан чоң экен. Биз x-тин маанилерин табышыбыз керек да. Муну биз барабарсыздык деп коебуз да. 4x 20-дан чоң экен. 4 көбөйтүлгөн x 20-дан чоң. Демек эмне кылсак болот? Бул жерде x-ти табыш үчүн 20-ны эле 4кө бөлүп салсак болот да. 20-ны 4кө бөлсөк 5 чыгат. Демек 4x 20-дан чоң болуш үчүн x 5тен чоң сан болушу керек да. Эми мунун жообун кантип жазсак болот? Так, биринчи саногунда көрсөтүп коелу да. x 5тен чоң болушу керек дейт. 5ти белгилеп алалы. Мындай чекит кылып. Анан карагыла, x 5тен чоң дейт. 5ке барабар эмес. 5тен чоң. Демек, могул чекит боелбойт да. Айырмасы ушунда да. Эгерде жөн эле чоң болсо же кичине болсо, анда чекитти боебойбуз да. Анан x 5тен чоң дейт, демек 5тин оң жагын көрсөтөбүз да. Башкача айтканда, мына могул аралыкта 5тен баштап плюс чексиздикке чейинки аралык. Сол жакта болсо минус чексиздик бар. Демек, x тиешелүү болот экен кайсыл аралыкка? 5тен баштап плюс чексиздикке чейинки аралыкка да. Эгерде чекит боелбосо, кадимки эле жөнөкөй кашага алабыз да. Ал эми чексиздик ар дайым жөн эле жөнөкөй кашага алынат да. Демек, x тиешелүү экен 5тен плюс чексиздикке чейинки аралыкка да. Экинчи эсепти карайлы. Эгерде барабарсыздыктарда кошулуучуларды бир жагынан экинчи жагына алып өтсөк, белгисин өзгөртүп, анда барабарсыздыктын чыгарылышы өзгөрүлбөйт да. Демек, бул жерде эмне кылат экен биз? Экинчиде x-ти табыш үчүн 7-ни сол жакка алып өтөбүз да. Демек, 3x кичине болот. 31 кемитилген 7. Демек, 3x кичине болот экен. 31ден 7-ни кемите турган болсок, бул бизге канчаны берет? 24 берет. Анан жанагыдай эле x табыш үчүн эмне кылабыз? 24 эле 3кө бөлүп салабыз, 8. Демек, бул учурда x 8тен кичине болуш керек экен. Эгерде муну сан огунда көрсөтө турган болсок, x-ти белгилеп алалы биринчи. Бул 8. Чекит боелбойт, анткени x 8тен кичине болот. X 8тен кичине болгондугуна байланыштуу биз 8тин сол жагын көрсөтөбүз да. Демек, мына могул аралыкта. Бул болсо эмне болот? Минус чексиздиктен баштап 8ге чейинки аралыкта. Жообун жазып атканда саногунда ар дайым сол жактан оң жакты көздөй карайбыз да. Минус чексиздиктен 8ге чейин. Эгерде 8ден минус чексиздикке чейин деп жазып койсоңор, анда бул ката болуп калат да. Демек, бул учурда жообу мындай болот да. X тиешелүү минус чексиздиктен 8ге чейин. Чекит боелгон жок, демек, кадимки эле жөнөкөй эле кашага алып жазабыз да. Үчүнчү эсепти карай турган болсок, бул жерде минус 5y плюс 12 чоң же барабар экен 22ден. Y-ти табышыбыз керек. 5y минусу менен 12-ни сол жакка алып өтөбүз, белгиси өзгөрөт. Ошондо дароо эле 22ден 12-ни кемитип алсак, канча болот? 10 болот. Ооз эки эле эсептеп кетет да. Так, эми карагыла. Y-ти табыш үчүн эки жагын тең биз эмне кылышыбыз керек экен? Минус 5ке кыскартышыбыз керек экен да. Буга чейинки баягы биринчи, экинчи эсептерде биз жалаң гана оң сандарга кыскартканбыз да. А бул жерде минус 5ке бөлүшүбүз керек. Эми карагыла. Минус 5y-ти минус 5ке кыскартсак, минус 5 кыскарат дагы y калат. 10-ду минус 5ке бөлсөк, минус 2 калат. Анан өтө маанилүү нерсе да. Барабарсыздыктарда барабарсыздыктын эки жагын тең силер терс санга көбөйтүп же бөлсөңөр, барабарсыздыктын белгиси өзгөрөт да. Башкача айтканда, могул барабарсыздыктын белгиси бул карама каршыга өзгөрөт да. Тескерисинче y минус 2ден кичине же барабар болуп калат. Эми саногунда көрсөтө турган болсок, минус 2-ни мен биринчи белгилейин. Анан кичине же барабар деп атат. Демек, минус 2-нин өзү кошо кирет да бул жакка. Ошон үчүн чекит боелот бул жерде. Чекитти боеп коебуз. Y кичинекей деп атат минус 2ден, демек сол жагын көрсөтөбүз да. Башкача айтканда кандай экен? Минус чексиздиктен баштап минус 2ге чейинки аралыкта. Демек, Y тиешелүү болот. Минус чексиздиктен баштап минус 2ге чейинки ушундай аралыкка. Чексиздик эч качан чарчы кашага алынбайт. Ал эми чекит боелуп турса, демек чарчы кашага алып жазабыз да. Бул эмнени түшүндүрөт? Бул минус 2 ушул аралыкка өзү кошо камтылат деген сөз да. Эгерде жөнөкөй каша болгондо, анда минус 2 кирмеген эмес да. Башкача айтканда, минус 2ге чейинки сандар болуп калмак да. А чарчы каша болсо, демек минус 2ге чейинки сандар жана минус 2 өзү кошо бул жакка камтылат да. Эми төртүнчү барабарсыздыкты карасак, бул жерде кашыларды ачып алышыбыз керек да. Сол жагында кашаны ача турган болсок, 3-тү 7-тига көбөйтсөк, бул 21 болот. 3-тү минус 2ге көбөйтсөк, бул минус 6 болот.
Сол жағын, оң жағын көчіріп жазабыз. 5t плюс 30. Эми карагыла. Бул жерде эмне кылабыз? Белгисиздерди бир жакка, сандарды экинчи жакка алып өтөбүз да. 21t минус 5t болот. Барабар, чоң же барабар. Минус 6-ны алып өтсөк, белгиси өзгөрөт да. Плюс болуп өзгөрөт. 21t'дан 5t'ны кемитсек, бул бизге канчаны берет экен? 16t'ны берет экен. 36-ны кошсок эмне болот экен? 36. Демек t чоң же барабар болот. 36-ны биз 16-га бөлөбүз да. Эми 36 менен 16-ны биз 4-кө кыскартып алсак болот. Демек t чоң же барабар болот экен 9 бөлүккөн 4. Саногунда көрсөтө турган болсок, муну 4төн 9-ту белгилеп коелу. Бул жака 4төн 9-ту белгилеп коелу. Чоң же барабар деп атат, демек чекитти боёйбуз бул жерден. Чекитти боюшубуз керек. Чоң же барабар деп атат, демек 4төн 9-тан биз эмне оң жагын белгилеп көрсөтөбүз. Анткени чоң же барабар болот. Демек бул жерде эмне экен? T тиешели болот. 4төн 9-тан баштап плюс чексиздикке чейин каралган. 4төн 9-ту мен чат жага шагаламдым. Анткени чекит боюп турат. Улантабыз. Эми карагыла. Мындай жөнөкөй барабарсыздыктарды бири-бирине кошуп салсак болот да. Мисалы үчүн 5-эсепте x 3төн кичине, бирок x 11ден кичине, бирок 3төн чоң экен. Экинчисинде болсо y 5тен кичине, бирок 1ден чоң экен да. Биз болсо x менен y-тин суммасы кайсыл аралыкта жатат, ошону табышыбыз керек да. Бул учурда барабарсыздыктарды экөөнү бири-бирине кошуп салсак болот. 11ди 5ке кошсок 16, экөө тең окшош, демек чоң эле болуп жазылат. X-ке y-ти кошсок ошол сумма түрүндө эле жазып коебуз. X плюс y деп. 3-кө 1ди кошсок канча болот экен? 4. Демек x плюс y бул 16дан кичине, бирок 4төн эмне экен? Чоң болуп эсептелинет. Башкача айтканда, x менен y-тин суммаларынын мааниси бул 4 менен 16-нын ортосунда жаткан каалаган сан да. 6-да болсо барабарсыздыктар берилген, биз экөөнүн айырмасын табышыбыз керек экен да. X менен y-тин айырмасы кайсыл эки сандын ортосунда жатат, кайсыл аралыкта жатат. Бул жерде кошуудай кылып эле сразу кемитип салсак туура эмес болуп калат. Эмне үчүн? Анткени барабарсыздыкты терс санга көбөйткөндө эмне болот? Барабарсыздыктын белгиси өзгөрөт. Ошону унутпашыбыз керек да. Ошон үчүн x минус y-ти биз сумма түрүндө жазып алсак болот да. Мындай кылып x плюс минус y деп. Чындап эле кашан ачсак кайра эле x минус y чыгат. Демек x-ке минус y-ти кошушубуз керек экен да. Башкача айтканда, мен бул жака жазып берейин азырынча. Y чоң же барабар 2ден, бирок 5тен кичине. Мына ушул барабарсыздыкты биз минус 1ге көбөйтүп алышыбыз керек да. Башкача айтканда, y-тин белгисин өзгөртүшүбүз керек. 2-ни минус 1ге көбөйтсөк, бул минус 2 болот. Y-ти минус 1ге көбөйтсөк, бул минус y. 5-ти минус 1ге көбөйтсөк, бул минус 5. Анан өтө маанилүү нерсе да. Барабарсыздыктын эки жагын силер терс санга көбөйтүп же бөлсөңөр, барабарсыздыктын белгиси өзгөрөт. Ошону унутпагыла. Ошон үчүн могул барабарсыздыктын белгисин биз өзгөртүп жазабыз да. Анан кийин муну тууралап коелу. Мисалы үчүн минус 5 кичинекей сан да. Муну сол жака жазалы. Минус y минус 5тен эмне экен? Чоң. Бирок минус 2ден кичинекей. Эми бул жака экөөнү азыр кошобуз. Так, биринчи барабарсыздыкты мен жөн эле көчүрүп жазам. X 4төн кичине, бирок x 7ден кичине, бирок 4төн чоң экен. Плюс буга могул минус y-ти кошобуз да. Башкача айтканда, минус y минус 5тен чоң экен, бирок минус 2ден кичинекей экен. Эми бул экөөнү кошуп салабыз. 4кө минус 5ти кошсок, башкача айтканда 4төн 5ти кемитсек, бул минус 1. Экөө тең окшош, демек чоң болот. X-ке минус y-ти кошсок, муну биз x минус y деп эле жазып койсок болот. Бул жерде карагыла, ар түрдүү болот да. Чоң, а бул жакта чоң же барабар болот да. Бул учурда биз чоң эле деп жазып коебуз да. Чоң эле деп жазып коебуз. Бүттү. Демек 7ге минус 2-ни кошсок эмнеге барабар экен? 5ке барабар. Башкача айтканда, x минус y-тин чоңдугу минус 1 менен 5-тин ортосунда жаткан кандайдыр бир сан болуп эсептелинет да. Так, эми 7-синде карагыла. Бул жерде эки барабарсыздык берилген. Биз болсо x-ти y-ке бөлсөк, бул туюнтманын мааниси кайсыл аралыкта жатат, ошону табышыбыз керек да.
Эми бул жерде мындай кылабыз да. X'ти Y бөлүп атпайбызбы? Демек, ол 8'ти 6'га дагы 4'кө дагы бөлөбүз да. 8'ти 6'га бөлсөк, бул баягы 8 бөлүнгөн 6'дан. Кыскартып жиберсек, бул 3'төн 4. Анан кийин 8'ти 4'кө бөлөлү. 2 чыгат. Так, андан кийин 12'ни 6'га дагы 4'кө дагы бөлөбүз да. 12'ни 6'га бөлсөк, бул 2. Анан 12'ни 4'кө бөлүп алабыз. Бул канча болот? 3 болот. Эми ушул келип чыккан тийиндилердин эң чоңун анан эң кичинесин биз алабыз да. Бул жерде эң чоңу 3 экен. 3'тү биз оң жагына жазабыз. Бул барабарсыздыктын. Эң кичинекейи бул 3'төн 4. 2ден кичинекей сандан экен. Демек, x бөлүнгөн y-тин мааниси 3'төн кичинекей, бирок 3'төн 4'тен эмне экен? Чоң. Мына ушул экөөнүн ортосунда жаткан санда кандайдыр бир. Эми 8-нчи эсепке көңүл буралы. Бул жерде мен буларды азырынча өчүрүп коеюн. 8-нчи эсепте болсо. Бул жерде көбөйтүшүбүз керек экен. X'ти Y-ге көбөйтөбүз. Демек, мындай кылсак болот да. Могул 2-ни 3-кө, анан 4-кө дагы көбөйтөбүз да. Башкача айтканда 2 көбөйтүлгөн 3 барабар 6 болот. 2-ни 4-кө көбөйтүп алсак болот. Бул 8 болот. 6 8. Анан кийин 7-ни дагы 3 менен 4-кө көбөйтүп чыгабыз да. 7-ни 3-кө көбөйтсөк, бул 21 болот. Ошондой эле 7-ни 4-кө көбөйтсөк, бул бизге 28 берет. Эми ушул келип чыккан көбөйтүндүлөрдүн ичинен эң чоңун анан эң кичинесин тандайбыз да. Эң чоңу 28 экен, эң кичинекейи 6 экен. Демек, x менен y-тин көбөйтүндүсү 6-дан чоң, бирок 28-тен кичинекей болуш керек да. Башкача айтканда 6 менен 28-тин ортосунда жатат да булардын көбөйтүндүсү. Демек, көзгө көргөндөй, мына ушундай жөнөкөй барабарсыздыктарды бири-биринен кошуп, кемитип же бөлүп көбөйтүп койсок болот да. Улантабыз. Эми 9-чу эсепти карасак, бул жерде мындай кош барабарсыздык берилген да. 4a минус 3 бул 17-ден кичине же барабар экен, бирок 5-тен чоң экен да. Биз аны табышыбыз керек. Эми бул учурда аны табыш үчүн биз эмне кылабыз? Могул минус 3-тү жок кылышыбыз керек да. Минус 3-тү жок кылыш үчүн эмне кылабыз? Минус 3-тү барабарсыздыкты мисалы үчүн оң жагына алып өтөбүз да. Белгиси карама каршыга өзгөрөт. Бирок кош барабарсыздык болуп атат, демек минус 3-тү сол жакка да алып өтөбүз да. Ошондо 5 плюс 3 болот. Будан чоң 4a. Бул кичине же барабар 17 плюс 3 болот да. Демек 4a'быз 17-ге 3-тү кошсок 20 экен. 5-ге 3-тү кошсок 8 экен. Демек 4a 8-тен чоң же бирок 20-дан кичине же барабар экен да. Эми эмне кылабыз? Аны табыш үчүн барабарсыздыктын эки жагын тең, бардык жагын тең 4-кө кыскартабыз да. Башкача айтканда, муну барабарсыздыкты 4-кө бөлөбүз. 8-ти 4-кө бөлөбүз, 4аны 4-кө бөлөбүз, 20-ны 4-кө бөлөбүз да. Так, 8-ти 4-кө бөлсөк, бул 2 болот. Бул жерде 4 менен 4 кыскарат да, a'нын өзү калат. 20-ны 4-кө бөлсөк, бул 5 чыгат. Демек, а 2-ден чоң, бирок 5-тен кичине же барабар сан экен да. Башкача айтканда, эгерде муну сан огунда көрсөтө турган болсок, 2-ни белгилеп коеюн. Чекит боялбойт, анткени бул жерде а 2-ден чоң, барабар эмес. 5-ти белгилеп коеюн, бирок 5 деген чекитти боёйбуз да. Эмне үчүн? Анткени бул жерде эмне болот? А 5-тен кичине же 5-ке барабар. Демек, 2 менен 5-тин ортосундагы жаткан кандайдыр бир сан да, 5-ин өзү кошуп антылат да. Башкача айтканда, а тиешелүү болот 2-ден баштап 5-ке чейинки аралыкка. Бул жерде 2 чекити боёлгон эмес, демек кадимки эле кашага алабыз. 5 чекити боёлгон, демек чарчы кашага алабыз да. Дагы бир жолу түшүндүрүп кетейин. Чарчы каша ушул 5-тин өзү ушул аралыкка кирет деген сөз да. Ал эми 2 кирбейт. Башкача айтканда, 2-ден чоң сан 5-тен кичинекей жана 5-ке дагы барабар болушу мүмкүн. Так, 10-чу эсепти карай турган болсок, бул жерде биринчи кашыларды ачып жөнөкөйлөтүп алышыбыз керек. 4-тү 3ага көбөйтсөк, бул 12а болот. 4-тү 2-ге көбөйтсөк, плюс 8 деп жазып алабыз, минус 1. 2-ни 5ага көбөйтсөк, бул 10а болот. 2-ни минус 3-кө көбөйтсөк, минус 6 плюс 2а. Так, эми 8-тен 1-ди кемитсек, бул 7. Бул жакта карагыла. 10а менен 2а окшош да, окшош кошулуучулар. Буларды кошуп салабыз. 10ага 2аны кошсок, бул 12а болот. Минус 6. Анан барабарсыздыктардын эки жагында окшош кошулуучулар болсо, аларды өз ара жабыштырып салсак болот.
12a менен 12a жоюшуп кетет. Демек, сол жакта 7 калды, оң жакта -6. Эми карап көргүлө да. 7 -6дан чоңбу? Чоң. Демек, барабарсыздык эмне болуп атат? Аткарылып атат да. Барабарсыздык аткарылып атат. 7 -6дан чоң. Бул туура барабарсыздык. Демек, бул жерде а эмне экен? А каалаган сан болуп эсептелинет да. Башкача айтканда, анын ордуна кандай гана санды койбогула, баары бир эмне экен? Сол жагы барабарсыздыктын оң жагынан чоң болот. Демек, бул жерде а эмне экен? Каалаган сан минус чексиздиктен плюс чексиздикке чейинки тиешелүү каалаган сан болуп эсептелинет да. Так, 11-чи эсепти карап көрөлү. Бул жерде шартында мындай берилип турат да. X, Y, Z бул бүтүн оң сан экен. Башкача айтканда натуралдык сандар да. Жана үчөөнүн суммасы 18ге барабар дейт. Ошондой эле X, Y-ден кичине, Y, Z-ден кичине. Анда X-тин эң чоң маанисин табышыбыз керек да. Анан жооптору берилген да. Көрдүңөр, жооптору берилген. Бул учурда биз эмне кылабыз? Бул учурда биз жоопторуна кайрылабыз да. Биз X-тин эң чоң маанисин табышыбыз керек. Жооптордун ичинен эң чоң сан 6. 6-ны X-тин ордуна коюп көрөлү да. 6-ны X-тин ордуна койсок, Y жок дегенде 7 болуш керек, а? Анткени Y чоң да. Анда Z жок дегенде эмне болуш керек? 8 болуш керек. Бирок үчөөнүн суммасы 18 болуш керек. 6-га 7-ни кошсок, 8-ти кошсок канча чыгып атат? 13. 13-кө 8-ти кошсок, бул бизге эмнени берет экен? 21 берет. А суммасы 18 болуш керек. Демек, X 6-га барабар эмес экен. 6-дан кийинки чоң сан бул 5. 5-ти X-тин ордуна коюп көрөлү да. Эгерде X 5 болсо, астына жаза берейин. Анда Y жок дегенде 6 болуш керек. Z жок дегенде 7 болуш керек, а? Чындап эле. 6 5-тен чоң, 7 6-дан чоң. Бирок үчөөнүн суммасын табып көрөлү. 5-ке 6-ны кошсок, 7-ни кошсок канча чыгат? 5-ке 6-ны кошсок 11, 11-ге 7-ни кошсок 18. Суммасы 18 болуп атат. Эки шарт тең аткарылып атат да. Демек, X-тин эң чоң мааниси бул эмне экен? 5-ке барабар экен. Туура, X 4-кө деле барабар болушу мүмкүн, бирок жооптордун ичинен 4 эң чоң эмес да. Эң чоңу 5 болуп атат. 6 туура келбейт. Демек, туура жооп бул жерде 5 болуп эсептелинет да. Мына ушул сыяктуу жертида кээде эсептер келип калышы мүмкүн да. Так, 12-чи эсепти карасак, бул жерде сол жакта бөлүмдөр бар да. Бул жерде n-ди табыш үчүн бул барабарсыздыкта биз эки жагын тең жалпы бөлүмгө көбөйтөбүз. 2 менен 5-тин жалпы бөлүмү 10, демек барабарсыздыктын эки жагын тең биз 10го көбөйтүп салабыз да. Башкача айтканда, 3n бөлүнгөн 5-ти 10го көбөйтөбүз. Ошондой эле 5n бөлүнгөн 2-ни дагы эмне? 10го көбөйтүп салабыз да. Могул жакка жаза берейин. 10ду 5-ке бөлсөк 2 калат. 2-ни 3nге көбөйтсөк бул 6n болот. 10ду 2-ге бөлсөк 5 калат. 5-ти 5nге көбөйтсөк бул плюс 25n болуп чыгат да. 25n. Чоң же барабар. 2-ни 10го көбөйтсөк бул 20. Эми бул жерден карагыла. 6nге 25nди кошо турган болсок, бул бизге 31n берет. Чоң же барабар эмне экен? 20дан. Демек, n-ди табыш үчүн биз эмне кылабыз? N чоң же барабар болот, 20-ны 31-ге бөлөбүз. Эми бул бөлчөк, баягы кыскарбаган бөлчөк. Демек, саногунда көрсөтө турган болсок, мен белгилеп коеюн. Мисалы үчүн могул жерде бул 31ден 20 болсун деп коелу. Чекит боелот, анткени чоң же барабар деп турат да. Чекитти бул жакта боеп коелу. Чоң же барабар деп турат. N чоң дейт, демек мунун оң жагын көрсөтөбүз да. Демек, n тиешелүү экен, кайсыл аралыктан? 31ден 20дан баштап плюс чексиздикке чейинки аралыкка тиешелүү да. 31ден 20-ны биз чарчыга шагалабыз, плюс чексиздикти кадимки эле кашара алып жазып коебуз да. Кийинки 13-чү эсепти карай турган болсок, бул жерде барабарсыздык берилген, x-тин бүтүн маанилеринин суммасын табышыбыз керек да. 5x минус 8-тен чоң же барабар, бирок 12ден кичинекей экен. X-ти табыш үчүн эмне кылабыз? Бул барабарсыздыктын бардык бөлүктөрүн 5-ке бөлүп салабыз да. Башкача айтканда, минус 8-ти 5-ке бөлөбүз, 5x-ти 5-ке бөлөбүз, ошондой эле 12-ни 5-ке бөлөбүз да. Минус 8-ти 5-ке бөлө турган болсок, бул бизге минус 1,6 берет. Бул кичине же барабар болот. 5 менен 5 кыскарып кетсе, жөн эле x калат ортодо. Ал эми 12-ни 5-ке бөлө турган болсок, 12-ни 5-ке бөлсөк, бул 2,4 болот. Биз болсо x-тин бүтүн маанилеринин суммасын табышыбыз керек да.
Эми жакшылап байкап көрө турган болсок, мисалы үчүн саногун чийип коелу да. Бул жакта канча болуп атат? Минус 1,6 чекит боелот. Бул жакта болсо 2,4 чекит боелбойт. Мына ушул экөөнүн ортосундагы бүтүн гана сандарды алабыз да. Экөөнүн ортосунда кандай бүтүн сандар бар? Минус 1 бар, 0 бар, 1 бар, анан кийин эмне бар? 2. Башка бүтүн сандар жок. Биз болсо x'тин бүтүн маанилеринин гана суммасын табышыбыз керек да. Демек, минус 1 плюс 0 плюс 1 плюс 2. Мына ушул сандардын суммасын таап коебуз. Минус 1ге 1ди кошсок, бул 0 болот. Карама каршы сандар, демек, x'тин бүтүн маанилеринин суммасы бул жерде 2ге барабар экен. 14-нчи эсепти карай турган болсок, x квадрат минус 12 бул 24-төн кичинекей экен. X квадрат минус 12-ни алып өтсөк плюс болот, 24-кө 12-ни кошсок, бул жерде эмне болду? 36 болду. Анда x'тин эң кичине бүтүн маанисин биз аныкташыбыз керек да. X'тин квадраты 36-дан кичине болуш керек да. Эми карагыла. 6-дан кичинекей сандардын бардыгынын квадраттары 36-дан кичинекей, а? 0-дөн баштап 6-га чейин. Бирок терс сандын квадраты деле оң сандар. Демек, минус 6-дан баштап 0-ге чейинки сандардын квадраттары деле 6-дан кичинекей. Демек, x бул жерде эмне болот экен? 36-дан тамыр чыгарсак 6, 6-дан кичинекей, бирок эмне болуш керек? Минус 6-дан чоң болуш керек да. Башкача айтканда, x ушул эки сандын ортосунда жатат. Эгерде сан огунду алып карай турган болсок, мына бул жерде минус 6 болсо, бул жагы 6 болсо, анда x ушул аралыкка тиешелүү деген сөз да. Эми карагыла. Минус 6-дан 6-га чейинки эң кичине бүтүн сан кайсы болот? Минус 6-нын өзү кирбейт бул жерде. Туура. Бул эмне болот экен? Минус 5 болот. Демек, бул учурда туура жол В варианты. Улантабыз, 15-нчи эсепти карайлы. Бул жерде x менен y бүтүн сандар экен. X бөлүнгөн 3, y барабар экен. Ошондой эле x минус y 24-төн кичине, бирок 7-ден чоң экен. Анда биз x максимум дейт, эми бул баягы x-тин эң чоң мааниси деген сөз да, ошону табышыбыз керек. Эң чоң бүтүн маанисин. Анткени булар бүтүн сандар. Эми бул жерде мындай кылсак болот да, баягы y-тин ордуна x бөлүнгөн 3-тү деле койсок болот, бирок x-ти табылсак болот да бул жактан. Y-ти 3-кө көбөйтсөк, демек x барабар экен эмнеге? 3y. Анан могул x-тин ордуна барабарсыздыкта 3y-ти коебуз да, ошондо 7 бул кичинекей болот, x-тин ордуна 3y коюлат, минус y бул кичинекей 24. Бирок 3y-тен y-ти кемитсек 2y бул 24, бул жакта 7. 2-ге кыскартып салсак болот, 7-ни 2-ге бөлсөк бул 3,5, бул жакта y, бул жакта 12. Демек y эмне экен? Y 12-ден кичине, бирок 3,5-тен чоң кандайдыр бир сан болуп эсептелинет экен да. Эми карагыла. X бөлүнгөн 3 бул y-ге барабар экен. Эми x-тин эң чоң мааниси кайсы учурда пайда болот? Эгерде y эң чоң болсо, анда 12-ге чейинки y-тин эң чоң мааниси бул 11 болот да, бүтүн сан болуш керек. Демек, x бөлүнгөн 3 11-ге барабар экен. Анда x-ти таба турган болсок, 3-тү 11-ге көбөйтүп салсак канча чыгат? 33. Демек, x-тин эң чоң мааниси бул учурда эмне экен? 33-кө барабар. Так, кийинки 16-нчы эсеп, бул жерде колонка. X 12-ден кичинекей дейт. Башкача айтканда, x 12-ден кичинекей каалаган санда. Оң сан деле болушу мүмкүн, 12-ден кичине 0, терс сан деле болуп калышы мүмкүн. Мисал үчүн да, могул жерде x-тин ордуна 0 коюп көрөлү да. 0 12-ден кичине да. Анда A колонкасында 5-ти 0-гө көбөйтсөк канча чыгат? 0. 40-тан 0-ди кемитсек 40. 40 менен 0-ди салыштырсак, албетте 40 чоң. Бирок x 10-го деле барабар болушу мүмкүн да. Анткени 10 12-ден кичине да. Бирок бул учурда колонкаларда x-тин ордуна 10-ду койсок, 5 көбөйтүлгөн 10 бул 50-гө барабар. 40-тан 10-ду кемитсек канча чыгып атат? 30. 30 менен 50-нү салыштырсак, албетте 50 чоң. Көрдүңөр, бул жакта баягы белгилери ар башка болуп калды. Демек, туура жолу Г варианты болуп эсептелет да. 17-нчи эсепте болсо, y 1-ден кичинекей экен, x y-ден кичине, бирок 0-дөн чоң. Башкача айтканда, x менен y 0 менен 1-дин ортосундагы кандайдыр бир сандар болуп эсептелет да. Бирок бизге могул нерсе жетиштүү да. Y x-тен чоң дейт.
Анда бул бөлчөк кандай бөлчөк болот? Алымы бөлүмүнөн кичине, демек дурус бөлчөк. Алымы бөлүмүнөн чоң, демек эмне? Буруш бөлчөк. X менен Y оң сандар, демек буруш бөлчөк чоң, туура жооп Б. 18-нчи эсепти карай турган болсок, 2x 0-дөн чоң экен, бирок 2y 2x'тен чоң. Эми бул жерде 2-ге кыскартып алсак болот да. Ол берилген барабарсыздыкты биринчи. 0-ды 2-ге бөлсөк 2, 2x'ти 2-ге бөлсөк 2 кыскарат x калат. 2y 2-ге бөлсөк жөн эле y калат да. Кыскартып алдык да, жөнөкөйлөштүрүп алдык да. X 0-дөн чоң экен, y болсо x-тен чоң. Эми карагыла. X y-тен кичинекей экен, y x-тен чоң. Ошондой эле 2 1-ден чоң. Башкача айтканда, B колонкасындагы 2 кошулуучу тең, A колонкасында 2 кошулуучудан чоң. Демек, бул экөөнүн суммасы A колонкасына караганда чоң болот да. Туура жооп Б. Кийинки 19-нчы эсепти карасак, барабарсыздык берилген, колонкаларды бири-биринен салыштырабыз. Эми бул барабарсыздыкты эсептеп койсок болот. Белгисиздерди бир жакка алып өтөбүз. Сандарды экинчи жакка, белгилери карама-каршы кабыз көрөт. 4x-тен 2x деген билсек, бул жерде 2x болот. 3-кө 3 тогушсак канча болот? 6. Демек, x 6-ны биз 2-ге бөлүп сала турган болсок, бул жерде 3-кө барабар болот. Демек, x эмне экен? 3-төн чоң экен. Мына бул жетиштүү, x 3-төн чоң. Демек, A колонкасы туура жооп болуп эсептелинет да. A туура жооп. 20-нчы эсепти карай турган болсок, 3t минус 2-нин 3-нчү даражасы 0-дөн чоң экен. Бул учурда кашаны ачуунун кереги жок да. Бир нерсени ойлошубуз керек да. Кайсыл сандын баягы кубу 0-дөн чоң болот? Оң гана сандын кубу 0-дөн чоң болот да. Демек, 3t минус 2 0-дөн чоң болушу керек да. Анткени оң сандын 3-нчү даражасы оң сан болот. Терс сандын 3-нчү даражасы терс болуп калат. 0-дүн 3-нчү даражасы 0. Демек, бул учурда 3t минус 2 0-дөн чоң кандайдыр бир сан болуп эсептелиниши керек да. Эми бул жерде 3t'ны таба турган болсок, минус 2-ни оң жакка алып өтөбүз. Белгиси өзгөрөт. 3t 2-ден чоң болсо, анда t 2-ни 3-кө бөлсөк 3-төн 2-ден чоң да. Башкача айтканда, t бул 3-төн 2-ден чоң каалаган сан. Мисалы үчүн t 2-ге барабар болушу мүмкүн. Анткени 2 3-төн 2-ден чоң да. Анда 5 чоң болуп калды. Бирок t-нын ордуна 10-ду деле коюп койсок болот. Анткени 10 деле эмне? 3-төн 2-ден чоң да. Анда тескерисинче эмне болуп калды? T чоң болуп калды да. Демек, бул учурда туура жообу Г. Анткени t бул 3-төн 2-ден чоң каалаган сан да. Демек, 5-тен дагы кичине болуп калышы мүмкүн, 5-тен дагы эмне болуп калышы мүмкүн экен? Чоң болуп калышы мүмкүн да. Так, 21-нчи эсепти карай турган болсок, бул жерде p көбөйтүлгөн k 4-кө барабар экен, k болсо 1-ден чоң экен. Биз болсо 5 менен p-ны аныкташыбыз керек экен да. Эми карагыла, бул жерден эмнени таап алсак болот? Бул жерде мисалы үчүн биз k-ны таап алсак болот да. K барабар экен эмнеге? 4 бөлүнгөн p-га. Эгерде k 1-ден чоң болсо, демек p дагы 1-ден чоң да. Анткени экөөнүн көбөйтүндүсү 4 болуп атат да. K оң сан болсо, бул жак оң сан болсо, демек p дагы оң сан болот да. Анткени оң санды оң санга көбөйтсөк оң сан чыгат. Демек, бул жерде p дагы оң сан да. Демек, k 4 бөлүнгөн p-га барабар экен. K-нын ордуна 4 бөлүнгөн p-ны койсок, бул 1-ден чоң болсо, эми бул жакта кантип чыгарсак болот? Эки жагын тең биз p-га көбөйтүп салсак болот. P оң санда барабарсыздыктын белгиси өзгөрбөйт. P бул жакта p менен p кыскарат дагы 4 калды. Эмне болду? 4 p-дан чоң болуп калды. Эгерде 4 p-дан чоң болсо, анда 5 p-дан ал деле чоң болуп эсептелинет. Демек, 21-нчи эсепте эмне экен? А варианты туура болуп эсептелинет. 22-нчи эсепти карайлы. А минус b минус 12 экен. А болсо 5b-дан чоң экен. Минус 2 менен b-ны биз салыштырышыбыз керек экен. Бул учурда эмне кылсак болот? Бул учурда могул берилген теңдемеден биз А-ны таап алсак болот да. А барабар болот. Минус b-ны эле биз теңдеменин оң жагына алып өтөбүз да. Белгиси өзгөрөт. Карама-каршыга b-га. Демек, А барабар болот эмнеге? b минус 12-ге. Анда могул А-нын ордуна ушул b минус 12-ни коелу барабарсыздыкта. Анан эмне кылсак болот? Анан b-ны оң жакка алып өтсөк болот. Белгиси карама-каршыга өзгөрөт да, минус b болуп. Демек, минус 12 эмне экен? Чоң экен 4 b-дан. Анан
эки жагын тең 4-кө бөлүп салсак болот. -12-ни 4-кө бөлөбүз, 4b-ни дагы 4-кө бөлүп салабыз да. -12-ни 4-кө бөлсөк -3. 4 менен 4 кыскарат дагы b калды. Демек b эмне экен? b -3төн кичине сан экен да. b бул -3төн кичине. Мындай болуп атат да, могул жака эле жазып көрсөтүп коеюн. b бул -3төн кичине экен. А -2 болсо -3төн чоң. Демек бул жактан эмне келип чыгып атат? Бул жактан -2 бул -b'дан жөн эле b'дан чоң деген сөз да. Демек өчүрүп кайра жазып коеюн. Бул учурда эмне экен? -2 b'дан чоң болуп чыкты. А варианты чоң болуп эсептелинет да. Мына бүгүнкү сабак биздин ушундай болду. Барабарсыздыктар темасын биз эстедик. Жерти да ошого окшош эсептер келип калышы мүмкүн. Сабак жыйынтыкталды. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.